Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Базар жоқ каналы. Бүгін 15 май 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын Ош базары тарабында жүрөм туғандар. Ушул жерден бир сатылуучу бизнеске калганга ыңгайлуу жерден бир сатылуучу үй бар экен. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Азыр мен турган жер Ырыскулова жана Мраморный көчөсүнүн кесилишинде турам туғандар. Ош базарыга чейинки ушул жерден аралык бир 200-300 метрдей болуп калат. Мынакей кыял базары ушул жерден көрүнүп эле турат туғандар. Анан биринчи эле болуп сатылуучу үйгө карай баруу жолун түшүндүрөйүн туғандар. Биздин сатылуучу үй ушул Мраморный көчөсүндө жайгашкан. Бул жерден 300 метрдей түндүктү карай басып барсаңыздар болот. Ориентир бул Quattro май алмаштыруучу жайына алсаңыздар болот. Ушунун жанындагы көчө менен түз түшүп бара бересиздер туғандар. Анан айта кетчү нерсе, бул жер бул жакта мына Бешеналио көчөсүнөн түз чыксаңыздар Ош базарына бара аласыздар. Бир аз чыгышты карай басып бара берсеңиздер Молодая гвардия, андан батышты карай басып бара берсеңиздер Шлагбаумга деле чыгып бара аласыздар туғандар. Көптөгөн маршруткалар ушул Рыскуловдон деле, бир аз өйдө чыксаңыздар Чүй көчөсүнөн деле Бишкектин бардык бурчтарына өтөт туғандар. Анда эмесе мен сатылуучуга карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Рыскулова көчөсүнөн Мраморный көчөсү менен туғандар түз 300 метрдей түндүктү карай басып келип, бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үй жайгашкан жерге да жетип келип калдым. Бул мына көчө тараптан көрүнүшү. Бул үй ээсине карабай туғандар. Мына воротунан киргениңизден кийин азыр үйдү көрүп аласыздар туғандар. Рыскулова көчөсүнөн чейин 300 метр аралыкта, автовокзалга чейин деле 250 метрдей аралыкта экен. Яндекс картанан көрдүм туғандар. Анан мектеп бул жерде Павловада бар. Бул жакта Молодая гвардияда деле мектептер бар экен. Ош базарына деле 600 метр аралыкта ушул жерден түз чыксаңыздар туғандар. Анан ары ички тарабына кирип калган маалыматтарды берейин туғандар. Мынакей үй негизи пол дом. Ушундайдан кирип кетесиздер. Негизи бул жакка азыр көргөзөм, муну кошуналарга окшоп 2 этаж квартира салып бизнес кылсаңыздар болот деген ойдомун. Негизинен базарга, бул жактан автовокзалга жакын болгонуга байланыштуу көп эле кошуналар бул жакта мындай кылып 2 этаж квартира салып иштеткендер көп туғандар. Сиздер деле ошондой кылсаңыздар болот. Негизи ошондой кылам деген адамдар алса жакшы деп ойлойм. Анан бул жакта прихожканан тышкары 3 бөлмөлүү үй бар. Кирпич менен бүтүрүлгөн, бирок эски үй жана бул жакта мондай помещениялар. Булар деле кирпич менен бүтүрүлүптүр. Бул жакта мурда квартиранттар жашаган экен. 5 квартирант жашаган экен бул жакта мурда туғандар. Азыркы учурда бул чоң үйүндө эле квартирант жашайт туғандар. Анан отопление, котел менен иштейт, канализация бар, суу, свет баары бар туғандар. Бул мына короосунун көрүнүшү. Карап мына байкап көрүңүздөр. Бул жерге мына ушундай кошуналар сыяктуу 2 этаж квартиралар батыра аласыздарбы? Мындай ойлоп көрүңүздөр. Жердин аянты 3,5 сотуктан көбүрөөк 4 сотукка жетпейт. 3,80 болуп калат деп айтты жер үй ээси. Аны деле келип байкап документтерине карап өзүңүздөр карап тактап аласыздар. Документтер боюнча кызыл китеп, тех паспорт баары бар экен. Эми биринчи эле болуп үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн. Азыркы учурда квартиранттар бар үй ичине көргөзөйүн. Сиздерге андан соң дагы короосуна чыгып калган маалыматтарды берем туғандар. Биздин бүгүнкү чыгарылыштагы үй мына ушул үй болуп калат. Мына бул жагы кошунага караштуу пол дом негизи. Бул кошунан үй, бул кимден ким сатып алса сиздин үйүңүз болот туғандар. Көрүп турганыңыздардай алды тарабы полный стояшка. Эми ички тараптан сиздерге көргөзөйүн. Киргенде мына ушундай бир бөлмө туғандар. Перехожка десек деле болот. Мына ички тарабына отоплениянын батареялары орнотулуптур. Анан ушул эле жерден түз оң тарапка карап кирсек, калган бөлмөлөр жайгашкан. Полдору жайгаштан болгон пол экен. Мына көрүп турганыңыздардай. Азыркы учурда бул жерде квартиранттар жашайт туғандар. Мынакей түндүк тараптан терезелер орнотулуптур. Бул жердин узун турасы 6га 3 көрүнөт болжол менен. Анан ушул жерде оң тарапка кирсек, бул жакта кухня. Мынакей ушундай көрүнүштө. Бул жерде деле паровой отопление батареялар орнотулган, полу жыгаштан болгон пол жана түштүк тараптан бир терезе орнотулуптур. Андан ары бул жакта дагы бир мондай бир спальня бөлмө дейбизби? Ушундай бөлмө бар экен. Бул деле полу жыгаштан болгон пол, түштүк тараптан терезе орнотулган. Негизинен туғандар, бул жакты алчу адам болсо, жана айткандай эле базарга жакын болгонуга байланыштуу квартирант, 2 этаж квартирант салсаңыздар, ушундай бир ишкерлик кылсаңыздар болот деп ойлойм. Жана
кааласаңыздар өзүңүздөр жашаганга деле алсаңыздар болот. Мектептер, садиктер баары бар, базарга жакын туугандар. Бул жагында Молодая гвардияга деле 700 метрдей аралык болуп калат. Бул жол менен ал жакты тактап картадан көргөм жок туугандар. Эми короосуна чыгайын кайра эле. Мен Кайрелийдин короосундамын туугандар. Эми эмне маалымат калды? Бир эле баас калды окшойт. Баасыны $32,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот. Эсинин номерин мен экранга калтырам, звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Негизги маалыматтарды дагы бир жолу кайталай кетейин. Жеринин аянты 3,5 сотуктан көбүрөөк, 4 сотка жетпейт, 380дей болуп калат дейт. Аны үй ээси менен келип карап байкап аласыздар. Негизи 3,5 сотуктан көбүрөөк. Анан Ош базарга 600 метр аралыкта, Кыргыз клубага 300 метр аралыкта, автовокзалга деле жакын, туугандар, Молодая гвардияга деле жакын. Бул жерге негизинен мына кошуналарга окшоп 2 этаж квартира салып иштетсеңиздер ыңгайлуу. Себеп дегенде базарга, автовокзалга жакын болгонуга байланыштуу эл ушул жерде кичине көбүрөөк деп айтты. Үй ээси ушундай кылсаңыздар болот деген ойду айтты. Анан баасы $32,000 сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда калтырам, туугандар, звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Мектеп, садик баары жакын жерлерде бар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Ушул видеону достор менен, группалар менен бөлүшүп койсоңуздар, мага жер ээсине чоң жардам берген болосуздар. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта калыңыздар.